Мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун сөзү кыска, ошол эле убакта конкреттүү сунуштар жана сандар менен коштолду. Негизги багыт канткенде климаттык өзгөрүүлөрдүн алдын алууга болот. Бүгүнкү күндө биз Париж келишиминин максаттарына жетүү үчүн климаттык иш-чараларды координацияланган, жеткиликтүү каржылоо маселесин талкуулап, бир пикирге келүүгө тийишпиз дейт мамлекет башчысы Садыр Жапаров. Климаттык маселеде дүйнөдөгү бардык өлкөлөр бири-бирине кандай мамилелерде экенине карабай биригишибиз керек. Биз климаттын өзгөрүшүнө каршы чараларды каржылоо боюнча жаңы жамааттык максатты тез арада кабыл алууну колдойбуз жана өнүккөн өлкөлөрдө өнүгүп келе жаткан мамлекеттерге жардамды 2 триллион акч долларына чейин жеткирүүгө жана бул каражаттарды алуу жолдорун жеңилдетүүгө чакырабыз. Кыргызстан өз тарабынан климаттык жана туруктуу өнүгүү долбоорлоруна сырткы карызды алмаштыруу механизмин демилгеледи. Биз мамлекеттик тышкы карызды конкреттүү жашыл долбоорлорго алмаштыруу аркылуу реструктуризациялоону сунуштайбыз. Анын ичинде Кыргызстанда түзүлүп жаткан климаттык трасттык фонддун механизмин пайдалануу менен экология жана туруктуу тоо өнүгүүсү тармагындагы долбоорлор каржыланат. Бул фонддун ишмердүүлүгүнө кызыктар өлкөлөрдү катышууга чакырамын. Учурдан пайдаланып, Түркия менен Германияга ыраазычылыгымды билдирип кетким келет. Анткени ушул эки өлкө карыздарды жашыл долбоорлорго алмаштырууну чечишти. Кыргызстан 2030 жылга чейин климаттык өзгөрүүлөрдү шарттаган парник газдарын 44%га кыскарта алат. Бирок бул үчүн эл аралык колдоо зарыл экени талашсыз. Болбосо бул көрсөткүч аталган мөөнөткө чейин 16%га жетет. Биздин өлкөдө энергияны кайра жаралуучу булактары боюнча ишке ашырылып жаткан долбоорлорду белгилеп кетким келет. Мисалы, коңшу өлкөлөр менен биргеликте аймактагы эң ири гидроэлектростанциялардын бири болгон Камбарата 1 кесин куруу боюнча долбоору ишке ашырыла баштады. Климаттын өзгөрүшү шартында суу ресурстарынын натыйжалуу жана сарамжалдуу пайдалануу маселелери өзгөчө актуалдуу болуп жатат. Ушуга байланыштуу өнүгүү боюнча өнөктөштөрүбүздү энергияны жана ресурстарды үнөмдөөчү технологияларды ишке киргизүү боюнча регионалдык борборду Бишкек шаарында түзүү демилгесин колдоого чакырамын. Дегеле климаттын өзгөрүүсү тездеп бара жатканын эч ким тана албайт. Аны дүйнөнүн булуң бурчу жон териси менен сезип, өз көзү менен көрүүдө. Мисалы, быйыл Кыргызстан жер көчкүлөрүнүн санынын кескин өсүшүнө туш болду. Бул өз кезегинде инфраструктуранын олуттуу бузулушуна, адамдардын каза болушуна жана кооптуу аймактарда жашаган миңдеген тургундардын көчүрүлүшүнө алып келди. Мындан тышкары мөңгүлөрдүн эриши, алардын аянттарынын кыскарышы, суунун азайышы, кургакчылык жана чөлгө айлануу сыяктуу көйгөйлөр да байкалууда. Тоолуу аймактардагы жана экосистемалардагы процесстерге байланыштуу тоолордо гана эмес, ошондой эле төмөнкү аймактарда жашаган адамдардын жашоосу дагы көз каранды экендигине сиздердин көңүлүңүздөрдү бургум келет. Региондогу суу ресурстары климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу жылдан жылга азайып, суу энергетикалык жана азык-түлүк коопсуздугуна жана жалпы эле бардык өлкөлөрдүн социалдык экономикалык абалына терс таасирин тийгизүүдө. Тоолуу аймактарды туруктуу өнүктүрүү маселесинин маанилүүлүгүн эске алып, БУнун башкы ассамблеясы биздин демилгебиз менен 77-чи сессиясында тоолорду туруктуу өнүктүрүү резолюциясын кабыл алып, анын алкагында 2023-2027 жылдар тоо аймактарын өнүктүрүү боюнча аракеттердин 5 жылдыгы деп жарыялады. Бардыгыңыздарды тоолуу 5 жылдыктын жыйынтыгын чыгара турган 2027 жылы Кыргызстандагы Бишкек плюс 25 экинчи глобалдык тоо саммитине чакырамын. Дегеле климаттык өзгөрүүлөрдүн алдын алуу жана бул жаатта коюлган максаттарга жетүүнүн бир гана жолу биргелешкен аракеттер. Дал ушундай дымак менен гана планетабыздын коопсуз жана туруктуу келечегин камсыздоо үчүн негиз түзө алабыз, деди мамлекет башчысы Садыр Жапаров. Акмарал Сабатар, Бексултан Курманбеков, Ала Тоо 24.